göstereyim ben. Жол белгилери менен теманы баштаганыбыздын чоң бир себеби бар. Анткени Ош шаарыбызга коопсуз шаар долбоору сентябрдын аягында ишке кирет деп атат. Азырынча 11 кесилишке коюлганы менен, бирок жыл аягына чейин 35 кесилишке коюлат. Камера ошону менен биргеликте эле 600дөн ашык камера ишке кирет. Бул деген сөз айдоочулардын акчасын жакшы эле алабыз деген сөз. Бирок ошого жараша шаарыбыз талапка жооп береби деген суроону дайым бардыгыбыз коюп келебиз. Кээ бирөө талапка жооп берет дейт, кээ бирөө жооп бербейт дейт. Чындыгында негизи кандай? Эгер талапка жооп бербесе, эмне үчүн талапка жооп бербейт? Мына ушул суроонун артында бир аз да болсо жооп издеп көрөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Бул жер Алишер Инабаев көчөсү, болжол Алай Гасистан маңдай деп койсок болот. Бул жерге келгенибиздин себеби 3 жол чыйын бар. 1, 2, 3 жол чыйын. 3 автоном бата турган жол чыйын. Азыр мен сиздерге кызык бир маселени көргөзөм. 3-чү машина могул жер менен келет. Могул жер менен келип туруп, мындай столбаны сүзүп калат. Ушун кыйналып, 3 полоса кылып, жол чыйын чийбей эле, жөнүнө 2 полоса кылып койсо болбойт беле дейм да. Азыр мына Госко дагы туура келбейт, логикага дагы туура келбейт. Могул жерден жада калса Кико дагы батпайт да. Бул канча 1 метрби, канча бул? Бо. 1 метр даже. Биздикилер эми ГОСТу уруп ойнобойт да. Бул боюнча мен жолдор башкармалыгына дагы барып суроо заткам. Мен дагы бир жол белгини оңоп коеюн дедим. Бул жол белги бул жерде по идее мындай туруш керек. Негизи мен мурунку видеодо зым менен байлагам. Бирок мен эле зым менен байлайм, мен уста эмесмин, башка эмесмин десем, ошол жол белгини койгон жолдор башкармалыгы дагы мындай зым менен байлайт экен, анан тартып койсоң. Бирок бул айтып коеюн, бул Госко жооп бербейт. Мындай жол белги ПДДда жок. Бирок мен Кудайга шүгүр дейм, ПДДда жок болсо дагы жол белги бар депчи. Себеби канча жерде жол белги жетишсиз. Мына жолдор башкармалыгына барсаң, ой, кокой жол белги жетишсиз бизде. Же болсо акчабыз жок, анын үчүн тендер жарыялаш керек, анан мынтыш керек, тигиш керек деп айтат го. Мына жакын арада Ош шаарынын ичине 327 жол белгисин толтуруп таштады. Ошол жол белгилер мындай максатсыз турат экенин азыр мен сиздерге көргөзүп берем. Максатсыз дегеним ушул жерден түшүндүрөйүн. Мына бир мисал, разметканы көрүп атасыңар, үзүк келе жатат. Мына үзүк келе жатат. Жана могул жерден уже сплошной болуп кетти. Көрдүңүздөр, мына перекресткка чейин, стоп линияга чейин сплошной болуп кетти. Мына ушул сплошной башталгандан 3 метр бул жака, 3 метр ушул жерге чейин, примерно 3 метр деп коелу, ошо сплошной башталгандан. Ушул жерден бул жагына жол эрежеси боюнча машина койгонго мүмкүн эмес. Бул үчүн азыр мына Lexus автоунаасы нарушение менен турат. Ол 327си жок эле. Ушул автоунаага протокол түзсө же болсо мыйзам чегинде чара көрсө болот. Эми бул жерге карабастан бул жол белгини коюп койгон. Азыр мындан бул жагына автоуна койсо нарушение деген сыяктуу эми логикада койгон да. Бирок бул жол белгиси жок эле. Но ушул сплошнойдон кандайдыр бир чара көргүсү келсе, же болсо автомобилди токтобо деп айткысы келсе, ушуга салып айтса болот. Но ошол себептен бул жол белги максатсыз турат да, жөн эле турат. Ансыз деле бул жерге токтогонго болот. Болбойт. Ансыз деле бул жерге токтогонго болбойт.
ушуга акчаны кетиргендер ошо акча жетпей атат, знак жетпей атат деген жерлерге башка знак коюп койбойбу дейм да. Ушундой кылсак болот, акыр туурабы? Мындай знактар шаар ичинде бир 100дөп саналат десем жаңылышпайм. Алдыда остановка турат. Тарткон? Остановка турат. Остановканын бери жагында 327 турат. Негизи остановкага чейин 15 метр деп постоянно айтып келебиз. Ол жол белги дагы максатсыз турат. Бул жол белгинин бир эле жагы бузулуп калган окшойт десем, экинчи жагы жыгылайын деп калыптыр. Пешоход күтүп эле калыпсыз, айдаңыз. Не күчүп келген бул? Азыр муну тургузганга мен күчүм жетпейт окшойт. Бирөө сүзгөн десем ударды эле болуптур. Бирок оңоп койгон адам жок. Неге жол белгилерди мындай оңоп түзөп коюп атам? Балки мен акылдуумун, менин эле колуман келет эмес. Ушуларды кылып койсоңор эмне болот деген суроо жарат бергим келип атат да. Ушуларды мындай оңоп койсоңор, түзөп койсоңор, акыры силер ушу шаарда эле нары бери айдап эле жүрөсүңөр, мында асман менен жүрбөйсүңөр силер. Туурабы? Мен баскан жолдон силер деле басасыңар ушу ош шаарынын ичинде. Эмне үчүн силер ушундай элементарный нерселерди көзүңөр көрбөй калат, анан мен көрөм. Же башка көрөт. Мага деле мындай карапайым элдер сүрөттөрү жиберип калат, ошолор көрөт. А неге силер көрбөйсүздөр? Силер башка жол менен асман менен учуп жүрөсүңөр. Мен ушуну түшүнө албайм да. Азыр мага мени ушул мына пешеходдон бир мать сүзүп кетейин деди. Мына дара тосуп турат. Камерадан эле көрүнүп атса керек. Пешеход бар экен же жок экен. Же знагы түз коюлган эмес, же пешеходу нормально сызылган эмес, чийиничи. Мунусу дагы көрүнбөйт, мунусу дагы көрүнбөйт. Жанагындай эле көрүнүш бул жерде дагы орун алган. 327 жол белги турат. Бир 5 метр аралыгында стоп линия турат. Стоп линия уже бул кесилиш дегенди түшүндүрөт. Ал эми кесилишке чейин 5 метр жакын токтогонго болбойт. Демек кесилишке чейин 5 метр жакын токтогонго болбосо анда 327 жол белгинин эмне зарылчылыгы бар деген суроо жаралат да. Бул дагы жогоруда айткандай эле максатсыз колдонулган жол белги. Жөндөн жөн акчаны сарпташты. Жөндөн жөн эле кереги жок жерге жол белги орнотуп, ал эми керектүү жерлерге жол белги жок. Анча-мынча жерлерге ашыкча коюп коюшкан. Бул бир маселе болду. Экинчи маселе нол аялдама. Остановка, нол аялдама. Бул жерде маршруткалар келип токтойт, кадимкидей эле. Бул жакка тарткан эле. Кадимкидей эле маршруткалар келип токтойт, адамдарды алат. Андан соң кетишет. Эми бул остановка биринчиден кесилишке жакын токтогон, экинчиден жогоруда айткандай могул жерде сплошной линия бар. Ошол сплошной линиядан 3 метр алыс, 3 метрден кийин 15 метр алыс туруш керек. Башкача айтканда, примерно бир мындан 15-20 метр наракка туруш керек да. Коопсуз шаар ичке кирди. Маршруткалар келип бул жерге токтойт. Токтогондугу үчүн, нерден адам алгандыгы үчүн, остановкадан адам алгандыгы үчүн штраф алат. Бул билбейм, кандай сөз менен да түшүндүрүш керек бул жер. Адамдын күлкүсүн келтире турган жер да, просточу. Остановкада бирок бул остановка Nero Life бул жерди ремонт кылып берген. Эки мусор салыштырган урнасы бар. Анан өзү негизи гүл туруш керек ичинде, по идее. Гүл салып отургузуп, коздук үчүн коюлган. Кайсы бир жылдары ошол мамлекеттин, элдин акчасына курулган, алынган нерсе. Азыр мынтип ичинде сигареттин бошоктору мусорго айланып,
же болбосо бул жакта турган адамдарга тоскоолдук жаратып турат. Биз жада калса өзүбүз курган, өзүбүз акча кетирген, элдин акчасын кетирген анча-мынча буюмдарыбызга, нерселерибизге мындай жакшына дагы мамиле кыла албайбыз да. Жакшына мамиле кылганды да билбейбиз да. Жок дегенде адамдар сигареттин бычагын же болсо остановкада сигарет чекпей эле койсо болмок да. Хотя муну остановка деп аташ да кыйыныраак. Бул жер Ленина көчөсү, Исламбек кафесинин жаны, но остановка. Остановкадан кийин 15 метр алыс токтош керек. 15 метрден кийин бизде 327 знак келет. Ана 327 знак келет. Худу жанагындай эле система, сплошной үзүлүп барып туруп, сплошной линия башталган жерден 327 знак келет. Бул жагы сценарий боюнча кетти. Эми могул жол барып туруп ушундай ичкерип кетет. До такой степени, что машина бакпай турганга невозможно. Исламбектин клиенттери келет эле дагы, ушул жерге парковка коюп эле, адамдар айласы жок барып бул жерден кесилиштен экинчи катаргадан бурулганга мажбур болот эле да. Адамдарчы. Азыр дарактарды тазалоо иштери жүрүп атат экен, ошону менен биргеликте эле ушул жерде патрулдук милициянын горнадзору айтат, 2 метрге кеңейет, ошол приписание бердик деди, Кудай буйрса кеңейип калаттыр. Дагы бир учурду белгилеп өтөйүн. Азыр нол жак 2 катар машина менен келет, мондай. Айдап келет, светофордон өтөт. Бул жак 2 катар менен бурулгандан кийин, бул жакка да 2 катар менен кириш керек да автоунаачы. Биринчи катар менен бурулуп келип туруп, мына машиналарды сүзүп калат. Ал эми экинчи катар менен мына уже аркы катарга өтүп кетип атат. Экинчи катар менен бурулган адам гана аркы өзүнүн жолуна түшөт да. Өзү негизи могул жер парковка эмес, жол болуш керек. Жол болуш керек. Ал могул жер тротуар болуш керек. По идее. Ал эми тротуардын өзүнө мындай трансформатор орнотулган. Бул скорее всего ушу Исламбектин трансформатору болуп эсептелинет, мне кажется. Ооба. Ал эми тротуарга ушундай коюлган. Эртең мына жерге дагы эгерде гамбургер саткан же болбосо мороженое саткандар тизилип калса, анда таң калбай эле коюш керек. Биздин атайын бөлүм бар. Ошо Дорнадзор деген бөлүмчө тарабынан шаар аймагындагы тиешелүү органдардын баардыгына ушул шаар аймагына туура келбеген жана ГОСко туура келбеген аялдамалар боюнча сунуштар берилет. Биздин милициянын кайрылуу кызматынын кызматкерлери только сунуш гана бере алабыз. Кайсы жерге коюу керек, кайсы жердегисин алуу керек. Анан биз бир нече кат жазганыбызга карабастан аялдаманын белгиси коюлган, өзү аялдама өзү жок. Мына Монуя көчөсүн өзүңөр билесиңер, аялдаманын белгиси бар, бирок аялдама өзү жок. Биз тарабыбыздан болгону гана ушул сунуш бере алат экенбиз. Иш аткаруусун ошол атайын өзүнүн ишканасы аткарат экен да. Коюуну же койбоону. Канча рапорт берди именно аялдама боюнча? Аялдамага биз ар бир жума сайын беребиз. Айына, кварталда, отчетто бардыгына беребиз. Бир ушул 7 ай иштеген болсо, 7 айдын ичинде бир 20дан ашык бергенбиз. Андан сырткары 700дөн ашык белгиге берип атабыз. Бирок алар карап, анан жооп беребиз деп, бирок коюлган койгон нерсе коюлган жок. Неме азыркы учурда мына разметкалар боюнча бардыгы талапка жооп берет деп айтсак болот? Жок, алдан алыспыз. Өзүңө белгилүү болгондой биз 2020-жылдын 3-декабрында ишке түшкөнбүз. Разметкаларды кол шаар алкагында мурдагы структура берген экен. Азыр бир ошол разметкалардын көбүнү өзгөртүүбүз жана талаптар коюлган, сунуштар берилген тиешелүү структурага алар ошонун баардыгын карап чыгып өзгөртүшү керек.
кээ бирки знактар дагы белгилер дагы ГОСТко жооп бербейт. Өзүңөр жакшы билесиңер. Ошол себептен биз тарабыбыздан толук түрдө ошол жол белгилөө жана разметкалар тоңдоо иштери жүрүүдө. Сунуштар гана бере алабыз, башка структура карайт. Кызмат абалыңыз, аты жөнүңүз калды. Кош шаар ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайрылуу кызматынын басма сөз жетекчиси Камчыбек Кубанычбек Алмырзаевич.